айтып атышпайбы? Бир пенсионер 70-теги апаны камап коюптур деп. Эгерде мыйзамды буза турган болсо, 70-ке чыгабы, 90-го чыгабы, же 18-20 жашта болобу, мыйзамдын алдында баары бирдей. Жооп берүүгө милдеттүү. Коомду дүрбөлөңгө салып, жалган маалыматтарды таратып, бир гана жол таратып калбастан, эки жол таратып калбастан, ар дайым ар түрдүү жалган маалыматтар таратып, коомду дүрбөлөңгө салып атышат. Ошондой адамдарды биз жоопко тартышыбыз керек. Куду ошондой эле адам дагы бирөө мына ошол апа Ташкөмүрдөн болсо, дагы бирөөсү мына Кочкор Атадан экен. Ал дагы ошол сонун кылып жанагы видеолорду тартышып, видеолорго ошол биздин ар түрдүү мамлекетибиздеги жакшы жерлерди коюшуп, мына ушул жерлер сатылып кетти, мына ушул жерлерди сатып жиберишти деп бир жолу, эки жолу айтып койбостон, ар дайым айтып коомго дүрбөлөң салып атышат. Коомго дүрбөлөң салгандарды жоопко тартабыз. Пенсионер болобу, же болбосо студент болобу, бизге айырмасы жок. Ким мыйзамды бузса, баары жооп берет.